Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер жана окуучулар. Бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы Баткен облусу. Сабактын максаты: окуучулар Баткен облусу боюнча терең түшүнүк алышат. Баткен облусун жана район шаарларын картадан аныктап контур картага жазуу менен бирге логикалык ой жүгүртүүгө үйрөнүшөт. Сабак учурунда көңүл коюп угуу менен бирге жакшы билим алууга тарбияланышат. Кыргызстанда жалпы 7 облус бар. Талас, Чүй, Ысык көл, Нарын, Жалал-Абад, Ош, Баткен. Балдар, биз бүгүн Баткен облусу боюнча терең түшүнүк алабыз. Баткен облусу Кыргызстандын түштүк батыш аймагында орун алган. Түндүгүнөн жана түндүк батышынан Өзбекстан мамлекети. Чыгышынан Ош облусу, түштүгүнөн жана түштүк батышынан Тажикстан мамлекети менен чектешет. Баткен облусунун аянты 17.000 км², калкы 401,3 миң, району 3, Баткен, Кадамжай, Лейлек, шаарлары 4, Баткен, Сүлүктү, Кызылкыя, Исфана, шаарчалары 5, Восточный Совет, Кадамжай, Айдаркен, Чаубай, айыл кыштагы 183, айыл өкмөтү 29. Баткен облусунун борбору Баткен шаары. Биз азыр картадан Баткен облусунун райондорун аныктайбыз. Баткен аянты 6,2 миң км². Кадамжай аянты 6,1 миң км². Лейлек аянты 4,1 миң км². Баткен облусунда 3 район бар. Баткен облусунун шаарларын картадан аныктайбыз. Баткен шаары, Сүлүктүү шаары, Исфана шаары, Кызылкыя шаары. Жалпы 4 шаар бар облуста. Баткен облусунун шаарчаларын да картадан аныктайбыз. Восточный, Совет, Чаубай, Айдаркен, Кадамжай. Жалпы 5 шаарчасы бар. Баткен облусунун аймагындагы тоолор жана чокулар боюнча да кыскача маалымат алабыз жана картадан аныктайбыз. Баткен облусунун түштүк тарабында Түркистан кыркатоосу орун алган. Эң бийик чокусу Аскалы чокусу, анын бийиктиги 5621 метр. Алай тоосу эң бийик чокусу, Тилбей чокусу 5580 метр. Кыргызстанда жана Баткен облусунун деңиз деңгээлинен эң төмөн жери Кулунду өрөөнүндө жайгашкан. Эң жапыздыгы 401 метр. Анда эмесе балдар, сабагыбызды бышыктайбыз. Акыл чабуул оюн аркылуу баарыбыз биргеликте сандарды сүйлөтөбүз. 17. Бул Баткен облусунун аянты. 401,3. Облустун калкынын саны. 3 район бар. 4 шаар бар. 5 шаарча бар. 183 айыл кыштак бар. 29 айыл өкмөт бар. 5621 Түркистан кыркатоосундагы Аскалы чокусунун бийиктиги. 5580 Алай тоосундагы Тилбей чокусунун бийиктиги. 401 метр бул Кыргызстандагы деңиз деңгээлинен эң төмөн Кулунду аймагы болуп эсептелет. Анда эмесе үйгө тапшырма. Баткен облусунун мүнөздөмө берүү жана төмөнкү таблицаны толтуруу, контур картага облустун карталарын түшүрүү. Бүгүнкү сабакка көңүл бурганыңыздарга рахмат. Бүгүнкү сабагыбыз аяктады.